Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн ушул кыскача жана Груз-200 деп биздин Россия Федерациясында болгон кайтыш болгон жарандардын сөгүн чыгаруу боюнча кеп кылмакчыбыз. Азыркы убакта кээ бирде сурашат, ошол убийство болсо, киши өлтүрүү болсо, киши колдуу болуп каза болсо, ооруп же ковид болсо, акчасы башкадай жок, акчасы бир эле болот. Алар сөгүн чыгарганда бир эле сумманы алат, айырмасы жок, аларга салмаа гана ошол өлгөн кишинин сөгүн салмаа гана керек болот. Биринчиден, анан баягы билип билбей мындай маалымат так айтканыңыздарды абдан суранып кетебиз. Экинчиден, Москвадан, элчиликтен ошол биздин жаран каза болуп калса, бул жактан 70 000 рубль. Ал 70 000 рубль ошол жанагы ритуальный услуги, гробка салып, аэропортко жеткирип, самолетко салганга баарысына жетет. Ошондой эле услуги морга дейт. Жана ичин ачып, бальзамация деген бар, ал платный услуга төлөмөй. Ошого 70 000ден. Ал эми башка Россиянын региондоруна 80 000, 90 000, 150 000ге чейин биздин өкмөт ошол жарандын сөгүн жеткиргенге төлөп берет. 2 күн, 3 күндө ага дагы официалдуу түрдө свидетельство о смерти, өлгөн жөнүндө күбөлүгүн алыш керек ЗАГСтан. Ошондой эле акча берилсе да жакын туугандарына берилет. Ата-энеси, бир туугандары, келинчеги, күйөөсү же бойго жеткен балдары болсо. Мыйзам боюнча ошондой. Эгер башка киши алса, анда Кыргызстандан ошол жакын туугандарынын, ата-энесинен, күйөөсүнүн аялынан ишеним каттын оригиналын алып келсе, ошондо гана берилет. Мында так эрежеси бар.